чексиз мактоо, даңктоо, жерди, асмандарды, ааламды жараткан райымдуу, мээримдүү, кечиримдүү Аллах Таалага болсун. Чындыгында мактоого, даңктоого, алкышка бир гана Аллах татыктуу. Башка эч ким татыктуу эмес. Жоктон бар кылып, жаратып эле койбостон, өзүнүн жолун алып барган, өзүнүн ыраазылыгын алып барган, ислам динин түшүрүп, кереметтүү Куран менен ардактуу кылган Аллах Таалага шүгүрлөр болсун. Андан кийин салам, салаваты жаратыктардын эң улугу, пайгамбарлардын мөөрү, адамзатты караңгылыктан жарыкка Куран нуру менен чыгарган, Куранды ичиндеги маани маңыздарын өзүнүн сөзү менен, иши, амалы менен, жашоосу менен чагылдырып, түшүндүрүп, ачыктап, көргөзүп берген жол башчыбыз, насаатчыбыз пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламга болсун. Жана ошондой эле Аллахтын салам салаваты анын үй бүлөсүнө, сахабаларына, жана алардын жолунда жүргөн, кыяматка чейин келген үммөтүнө болсун. Чындыгында бул кереметтүү Куран Аллахтын бизге берген чоң белеги, чоң неаматы болот. Куранга чейинки доорду ала турган болсок, Икра деген, оку деген аяттан түшүүдөн алдыңкы доорду ала турган болсок, бир эле араб өлкөлөрүнө эмес, араб аралына эмес, балким бүтүндөй адамзатка көңүл бура турган болсок, анан Куран түшкөндөн кийинки, толукталгандан кийинки абалды көрө турган болсок, анда Курандын неаматын, Курандын фазилетин чындап биле алабыз. Курандын бул Аллах Таала бизге жиберген эң акыркы китеби болуп эсептелет. Албетте Курандын ичинде ар бир сөзүндө чексиз маанилер, акыл сыйгыз, насааттар, жашоонун ар бир тармагына тиешелүү болгон өкүмдөр, багыттар, жол жоболор, эрежелер, насааттар камтылган. Тустури деген алым айтат, Курандын ичиндеги ар бир тамгасынан 1000 маани чыкса дагы, 1000 маани чыгарып түшүнсөң дагы, Курандын аягына эч бир кыпынчалык дагы жакындаган жоксуң, жеткен жоксуң дейт. Эмне үчүн? Чындыгында бул китеп Аллахтын сөзү. Чексиз китеп. Бүгүнкү күнгө чейин Аллах Таала кандай түшүрүлгөн болсо, мааниси дагы, окулушу дагы эч бир сөзү өзгөрбөстөн, алмаштырылбастан бизге чейин келген, бизден кийин да кыяматка чейин сакталып кете берет. Ичиндеги бир эле сөздөр эле эмес, окулуштары дагы, маани маңызы дагы кыяматка чейин сакталып кете берет. Бирок Куранды түшүнүү үчүн ичиндеги маани маңызын туура аңдап, ичиндеги максаттарын туура түшүнүүбүз үчүн тафсир илимине муктажбыз. Тафсир илими өтө чоң мааниге ээ. Бирок тафсирди бул бизге чейин өтө доорлорду, өтө этаптарды басып өткөн. Бүгүн иншалла балким тафсирдин кыскача аныктамасы менен биргеликте эле анан бизге чейин келген тарыхынан кыскача гана токтолгонго аракет кылабыз иншалла. Балким 1-2-3 сабак улануусу мүмкүн. Жалпы тафсир илимин Куран бизге чейин кантип сакталып келгендигин, кантип бул тафсир илими чыккандыгы жөнүндө сүйлөшүп түшүнүп алсак, андан кийин тафсирдин өзүнө кире турган болсок, дагы балким тереңирээк, кененирээк карап келебиз иншалла. Биздин сабактын негизги максаттары дагы ушул: Куранды түшүнүп эле калбастан жашообузга киргизүү. Бүгүнкү күндөгү канчалаган караңгылык, кыйынчылыктардан кантип чыгабыз? Сахабалар, андан кийинки Куран менен жашоосун өткөргөн алымдар кантип элге багыт берген, кантип ар бир адам жашоосун Куранга байлаган, кантип жүрөгүн Куранга ачкан, кантип Куран менен бүт иштерин бүтүргөн. Ошонун бардыгын иншалла туура түшүнүү үчүн эң биринчи ошол башынан баштасак деп чечтик. Андыктан тафсир илими бизге чейин бир канча этаптар менен келген. Негизи кыскача бир 3 этапка токтолобуз. Ошол 3 этаптын ичиндеги дагы көптөгөн маселелерине дагы өтө терең эмес, кыскача кылып токтолуп кетебиз буюрса. Негизи 3 этапта келген. Биринчиси ошол тафсир илими негизделүүсү.
пайда болуусу, негизделүүсү. Ошол тафсир илиминин негизделүүсүнө эмне себептер болгон? Андан кийин тафсир илиминин системалашуусу, турукташуусу экинчи этап, үчүнчү этап болсо тафсир илиминин түрлөрү, багыттары. Ошол 3 этапка токтолобуз. 3 этаптын ар бирөөсүнө иншалла киребиз буюрса. Бул биринчи тафсир илиминин негизделүүсү пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга Куран түшкөндөн эле башталган. Куран түшкөндөн баштап эле 200 жылга чейин уланган. 200 жылдын аягына чейин уланган бул биринчи этап болуп эсептелет. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам өзүнүн хадисиндеги хайрун наси карни, адамдардын эң жакшысы менин доорумдагы адамдар. Андан кийин алардан кийинки деген хадис негизинде ошол 3 доордо бүгүн иншалла ушу 3 доор менен сахабалар, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам сахабалар менен биргеликте, сахабалар табииндер менен биргеликте, табииндер атбау табииндер, табииндерди ээрчигендер менен бирикте болгон 3 доорго токтолобуз буюрса. Демек, ар бир доордун өзүнө таандык болгон кээ бир өзгөчөлүктөрү бар. Ар бир доордун өзүнүн өзгөчөлүктөрү бар. Биринчи жакшылап эстеп алалы, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам сахабалар менен биргеликте. Кийин пайгамбарыбыз өткөндөн кийин сахабалар табииндер менен биргеликте. Бул экинчи доор болот. Кийин сахабалар өткөндөн кийин табииндер атбау табиин, ошол табииндерди ээрчигендердин жолу менен биргеликте. Ошол учурда тафсир кантип өнүккөн, кантип түптөлгөн, негизделген. Биз бир нерсени билип коюшубуз керек. Куранды эң жакшы түшүнгөндөр, эң жакшы аңдап жашоосунда чагылдыргандар булар сахабалар болот. Андан кийин табииндер, андан кийин атбау табииндер болуп эсептелет. Ушул эрежени кулагыбызга күмүш сырга кылып алып алсак. Аллах Таала өзүнүн кереметтүү сөзүндө Бисмиллахир-рахманир-рахим. Китабун анзалнаху илейка литухриджан наса миназ-зулумати илан-нури биизни раббихим ила сиратил азизил хамид. Бул китепти сага түшүрдүк. Эмне үчүн? Литухриджан наса миназ-зулумати илан-нур. Адамдарды ар түрлүү караңгылыктардан нурга чыгарууң үчүн түшүрдүк дейт. Ар түрлүү караңгылыктар. Караңгылык дегенде бир эле ыймансыздык караңгылык эмес, а балким бүтүндөй жашообуздун караңгылыктары. Бүтүндөй жашообуздун караңгылыктарды бардыгы кирет. Кандай караңгылыктар бар жашоодо? Азыр бизди курчап турган тегерегибиздеги эмне көйгөй болсо ошонун бардыгы караңгылыктар болуп эсептелет. Адамдын өзүнүн түшүнүк, жан дүйнөсүнүн караңгылыгы, үй бүлөлүк караңгылыктар, тарбиялык караңгылыктар, көчөдөгү коомчулуктагы караңгылыктар, жумушундагы, кыскасы бүтүндөй жашоосундагы караңгылыктардын бардыгынан чыгара турган китеп бул чындыгында жалгыз Куран болуп эсептелет. Мына ошондой караңгылыктардан чыгаруу үчүн сага биз китепти түшүрдүк дейт Аллах Таала. Бул китепти. Башка бир аятында «Ва хаза китабун анзалнаху мубаракун». Биз сага бул китеп түшүрдүк. Бул китеп берекелүү китеп. Фаттабиуху. Бул китепти эми аны аркасынан ээрчигиле. Дүйнөдө ахиретте жакшылыкка жетүүбүз үчүн фаттабиуху, Куранды ээрчигиле. Ваттаку лааллакум турхамун. Анын ичиндеги өкүмдөрүнө, насааттарына каршы чыгуудан сактангыла, такыбалык кылгыла деген, балким райымга бөлөнөрсүңөр деген аят. Эми Куранды туура түшүнүү үчүн чаташтырбастан эмне керек бизге? Эмне керек? Куранды туура түшүнүү үчүн ошол сахабалар, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам кандай үйрөткөн болсо сахабалар табииндерге, табииндер атбау табиинге, ошентип бизге чейинки уламалар кандай үйрөткөн болсо, ошол жолду кармансак, анан Куранды туура түшүнгөн болобуз. Иншалла ошол биз сабагыбызда ошоларды бир аз кыскача түшүндүргөнгө, тарых болгондо тарыхындагы аябай бүт кылдаттык нерсе эмес, жалпылай гана сүйлөшүү. Бул болсо бул аябай көп сабактарды убакыт алуусу мүмкүн. Дагы бир нерсени эске тутуп коюубуз зарыл. Сахабалар жалпылай Куранды толук кандуу бизге караганда түшүнүшкөндүгү.
толук сахабалар Куранды толук кандуу түшүнүшкөн. Анткени алардын тилинде чүргөн, алар араб тил ээси болгон, өздөрүнүн эне тили болгон. Толук кандуу түшүнүшкөн. Бирок алар араб болсо дагы, өзүнүн эне тилинде болсо, алар сүйлөгөн сөзүндө түшсө дагы баары бир Курандын ичиндеги кээ бир сөздөргө, кээ бир маанилерге түшүндүрүп берүүсүнө муктаж болушкан. Буга эки себеп болот. Аллах Таала өзүнүн кереметтүү Куранын Хал сүрөсүнүн 44-аятында "Ва анзална илейка зикра литубаййина лин-наси ма нузила илейхим ва лааллахум ятафаккарун." Аларга түшүрүлгөндөрдү ачык түшүндүрүп беришиң үчүн, аларга түшүрүлгөндөрдү, адамдарга, бизге, мусулмандарга, сахабаларга түшүрүлгөндү ачык түшүндүрүп берүүң үчүн сага биз бул зикирди, Куранды түшүрдүк дейт. Ва анзална илейка зикра. Зикр деген Куран деген мааниси. Курандын бир канча аты бар. Бир аты зикир деп келет, бир аты китап деп келет, бир аты Куран, бир аты Танзил деген дагы аты бар. Фуркон деген дагы аты бар. Жана башка аттары, сыфаттары бар. Караңыздар, ва анзална илейка зикра литубаййина лин-нас. Адамдарга ма нузила илейхим, аларга түшүрүлгөн нерсени ачыктап, баяндап берүүң үчүн биз сага Куранды түшүрдүк дейт. Демек, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям Куранды сахабаларга ачыктап түшүндүрүп берген. Бирок эми суроо. Куран бир эле араб тилинде түшүрүлүүсү менен биргеликте эле ичиндеги маанилерин билишсе дагы сахабалар, бирок шар'ий маанилерин түшүндүрүшкө муктаж болгон. Мисалы, сала деген сөздү алсак, биз бүгүнкү күндө сала дегенди намаз деп түшүнөбүз, бирок сала деген сөздүн көп мааниси бар. Дуа деген мааниси бар. Истигфар деген маани берилет. Ошондой эле рахма деген мааниси берилет. Аллах Таала өзүнүн кереметтүү сөзүн Куранда "Инналлаха ва малаикатаху юсаллуна алан-наби". Чындыгында Аллах Таала жана периштелер пайгамбарга салават айтышат дейт. Аллах Таала салават айтат, периштелер салават айтат. "Я айюхаллазина аману саллу алейхи ва саллиму таслима", иман келтиргендер, силер дагы салават салам айткыла деп. Пайгамбарыбызга саллаллаху алейхи ва саллям айтабыз да. Эми Аллахтын салаваты кандай? Рахма мааниси бар, райымдуулук мааниси. Периштелердин салаваты кандай болот? Истигфар болот. Ал эми инсандардын, жиндердин салаваты бул дуа болот. Махлукаттардын, жан-жаныбарлардын салаваты бул тасбих болуп эсептелет. Ошондой эле салаваттын, сала деген сөздүн дуа деген мааниси бар эле. Куран түшүүдөн алдын арабтар сала дегенде дуа мааниси же жана жогоруда айтылган маани түшүнүшчү. Кийин Куран келгенден кийин сала деген сөздү пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям өзүнүн "Саллу кама раайтумуни уsalli", мен намаз кандай окусам ошондой окугула деп, бүгүнкү биз билген намазды сала деген намаз экендигин түшүндүрүп берди. Аллазина юминуна бил гайби ва юқимуна ас-сала. Гайбка иман келтиргендер жана намазын тургузгандар деп. Намаз деген эмне? Бүгүнкү күндө белгилүү убакытта, белгилүү рекет, белгилүү сөздөр менен окула турган нерсени түшүнөбүз. Бирок бул түшүнүүдөн келүүдө, Куран түшүнүүдөн келүүдөн алдын, түшүрүлүүдөн алдын сала дегенде арабтар эмне түшүнүшкөн? Дуа маанисинде же башка маани түшүнүшкөн. Мына ошол келгенде пайгамбарыбыз ичиндеги Куранды кээ бир шар'ий маанилерин, шарияттагы маанилерин түшүндүрүп берген. Демек ошол жагына муктаж болгон. Ошондой эле зекет мааниси. Зеке деген закат, биз билген зекет. Тазалануу, өсүү, өнүү деген маанилери бар. Кийин зекетти пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям белгилүү бир өлчөмгө келгенде мал мүлктөн 2,5% берүүнү биз билген зекетти түшүндүрүп берди. Ошондой эле саум деген мааниси. Биз орозо деп билебиз бүгүнкү күндө, анын тыюу төздүктөгү мааниси. Демек, Куран түшкөндө ичиндеги шарияттагы максат кылган маанилерин түшүндүрүп бериш муктаждык пайда болгон. Биринчи себеби. Экинчи себеби, сахабалар бардыгы эле өздөрүнүн тилин толук кандуу бүтүндөй сөздөрүн түшүнүү жагынан бирдей болушкан эмес. Бул нерсе жашоодогу табигый эле нерсе. Биз эле бүгүнкү күндө гөнжөк деген сөздү билебизби? Гөнжөк деген сөздү. Гөнжөк деген сөз бар. Талымсуу деген сөз бар. Талымсуу. Кыргызча эле сөз. Тараша деген сөз бар экен. Тараша. Гөнжөк деген эмнеге айтылат? Гөнжөк десе. Гөнжөк кулактын жумшагына гөнжөк дейт экен. Кулактын жумшагына гөнжөк деп.
Талым суу болсочу, билмексен болуп коюу, калп эле түшүнбөй койгон нерсе кыргыз тилинде талым суу болду дейт экен. Карасаңыздар, биз эле өзүбүздүн эле кээ бир сөздөрүбүздү билбей калышы мүмкүнбүз. Тараша дегенчи, тараша. Кыргыз тилибизде бар экен тараша деген сөз. Жарылган отундун сыныгы калат го кичинекей. Ошол нерсеге тараша дейт экен. Оттун жаргандан кийин, жарылгандан кийин бир чакмактар деп коет бизде, чакмак сыяктуу. Ошол сыныктарын тараша дейт экен. Ошол сыяктуу эле арабтар деле өзлөрүнүн эне тили болгон сыяктуу ичиндеги кээ бир сөздөрдү ачыктап беришке муктаждык пайда болгон. Мына ошол эки себеп Курандын тафсир илими чыгышка себеп болгон. Эң негизгиси биринчи Курандын ичиндеги сөздүк мааниси эмес, шарияттагы мааниси. Экинчиден Курандын ичиндеги кээ бир сөздөр жалпы сахабалар маанисин жанагындай контекст менен түшүнүсө дагы, бирок ичиндеги кээ бир сөздөрдү түшүнбөй калыш бул табигый эле нерсе болгон. Мына ошол эки себеп келди дагы, пайда болду дагы Куранды тафсир илимин ушундай негизделип баштайт. Бирок бул деген сөз сахабалар Куранды түшүнбөй калды деген сөз эмес. Бул бир-эки сөздү билбей калышы бул табигый эле нерсе. Туурабы? Имам Шафиидин жакшы сөзү бар. Ла юхиту бил-лугатил арабия илля наби деп. Ошол араб тилинин өзүнүн, араб тилдин бүтүндөй маанилерин пайгамбардан башка эч ким бардыгын камтый албайт деген, түшүнө албайт деген. Пайгамбар гана ошо өзүнүн тилин бүтүндөй эч бир маанисин калтырбастан түшүнө турган Аллах Таала берилген бир өзгөчөлүк пайгамбарларга. Ошол сыяктуу эле Ибн Кутайбанын дагы сөзү бар. Ибн Кутайба айтат: "Ал-арабу ла тастави фил ма'рифати би жами'i ма фил Кур'ан мин ал-гариб вал муташабих." Курандын ичиндеги кээ бир чоочун болгон сөздөрдү бардыгы түшүнүүдө бирдей эмес деп. Ошол арабтар Куран түшүрүлүп баштаганда бирдей болгон эмес түшүнүүгө. Бал ли бa'диха al-fadlu fi zalika ala ba'd. Кээ бирөөсү жакшы түшүнүп, кээ бирөөсү жакшы түшүнбөй турган. Бул табигый эле нерсе. Демек, тафсир илиминин келип чыгышына эки себеп экен. Биринчиси Курандын ичиндеги кээ бир сөздөрдүн шарияттагы мааниси, экинчи кээ бир сөздөрдүн тилдик өзүнүн маанисин түшүндүрүлүп бериш. Түшүндүңүздөрбү? Бирок бир нерсени дагы унутпай эс кулагыбызга түйүп алалы. Wa anzalna ilayka zikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim деген аят. Нахл сүрөсүнүн 44-аят. Биз сага аларга түшүрүлгөн нерсени ачыктап баяндап берүүң үчүн Куранды түшүрдүк деди. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам жашоосун бул дүйнөдөн өткүчөктү сахаб муктаж болгон нерсенин бардыгын ачыктап түшүндүрүп берген. Эмне нерсе муктаж болгон болсо бардык маанилерди, маңыздарды эч нерсесин калтырбай түшүндүрүп берген. Кайра кайталап айтам, муктаж болгон нерсени. Түшүнүктүбү? Эми мындай бир суроо берилиши мүмкүн. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Курандын бардыгын тафсирлеп берди беле, ачыктап түшүндүрүп берди беле деген. Башынан аягына бүгүнкү күндө мисалы аузудан баштасак, бисмилладан баштасак, бисмиллахир-рахманир-рахим, аль-фатиха, альхамдулиллахи роббил аламин, минал джиннати ван насқа чейин эң акыркы Нас сүрөсүнүн эң акыркы аятына чейин бүгүнкү күндө бул тафсирлерге келебиз. Түрлөрүнө том деген тафсирлер бар. Түрлүү тафсирлер бар. Бирок ушул сыяктуу пайгамбарыбыз Курандын ичиндеги ар бир сөздү ачыктап түшүндүрүп берди беле деген. Курандын сырткы маанисин алсак, азыркы аят Нахл сүрөсүнүн 44-аятында аларга түшүрүлгөн нерсени ачыктап берүүң үчүн Куран түшүрдүк дейт. Тура демек пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бүтүндөй Куранды ачыктап берди деген сөз чыгышы мүмкүн да. Бирок бул жерден кантип түшүнөбүз? Сахабалар пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бүтүндөй ар бир сөздү ачыктап берүүсүнө муктаж болушкан эмес. Эмне себептен? Анткени араб тил алардын өзүлөрүнүн эне тили болгон. Ар бир сөздү ачыктап бериш кажет жок болчу. Бүгүнкү күндө биз Курандын ичиндеги ар бир сөздү, ар бир тамганы ачыктап беришке муктажбыз. Иншалла ошол тафсир сабагыбыздагы максаты дагы ушул. Курандын ичиндеги ар бир сөздү, маанилерди, маңыздарды түшүнүп эле калбастан жашообузга да киргизип, Алланын ыраазылыгын издөө, Куранды жакшы көрүүбүздү арттыруу, Куранга болгон мамилебизди бекемдөө максатында ошол тафсир сабагы башталып атат иншалла.
Демек, караңыздар, урматтуу жамаат, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Курандын бардыгын тафсирлеп берген эмес. Эмне үчүн? Анткени алардын өзлөрүнүн тили болгон. Мисалы, оба деген сөздү бүгүнкү күндө муктаждык барбы азыр кыргыздарга ачыктап бериш? Жок деген сөздү баары түшүнүктүү. Жок деген мааниси бул деп эч ким ачыктабайт кыргыздарга, туурабы? Оба деген сөздү, балким деген сөздү мисалы. Ошол сыяктуу эле кээ бир сөздөрдүн бардыгын муктаждык болгон эмес, өзлөрүнүн тили болуп атат. Экинчиден, сахабалар Куранды аяттары түшүп турганда, Куран түшүп атканда, ошол кээ бир сүрөлөрдүн же кээ бир аяттардын эмне себептен түшкөндүгүн кошо көрүшкөн. Балким кээ бир аяттар ошол сахабаларга түшкөн. Кайсы бир окуя болуп, ошол окуяны жөнгө салып, ошол окуянын маселесин чечүү үчүн түшкөндө сахабалар ошол эмне үчүн түшкөндүгүн, эмне себептен түшкөндүгүн билишкен. Кайсыл жерде түшкөндүгүн, түндө түшүрүлдүбү же күндүз түшүрүлдүбү, пайгамбарыбыз кайсыл жерде эле, кандай окуя болду эле, бардыгын өзлөрү көрүп турушкан, билип турушкан. Андыктан пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бардык Куранды түшүндүрүп бериш муктаждык калган эмес. Бул экинчи себеби. Үчүнчү себеби, сахабалар пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам менен кошо биргеликте не кылышкан? Жашашкан. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам сапарда болобу, үйүндө болобу, бардык жашоосунда сахабалар көзөмөлдөп турушкан. Үйүндө болсо үйүндө жубайлары, сыртта болсо сахабалар, сапарда болсо кайсыл жер болбосун сахабалар менен биргеликте болушкан. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Куранды жашоосунда чагылдырып берген эле. Жашоосунда иш жүзүндө амал менен көргөзүп берген. Ошол себептен пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламды кандай эле деп сураганда басып жүргөн Куран эле деп айтат, басып жүргөн Куран эле. Андан кийин сахабалар дагы чындыгында жер жүзүндө басып жүргөн Курандар болушкан. Себеби сахабалар эч качан өзүнүн ою менен, өзүнүн акылы менен, түшүнүгү менен динди түшүнүшкөн эмес. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам кандай түшүндүрүп берген болсо, кантип көргөзүп берген болсо, ошол ишти гана кылышкан. Үч себепке токтолдук. Биринчиси, бардык Куран пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ар бир аятты, ар бир сөздү түшүндүрүп берген эмес. Себеби эмне экен? Биринчиден өзлөрүнүн тили болгон. Экинчиси, ар бир ошол түшүрүлүп турган биз муктажбыз себеби нузулдарга. Түшүрүлүү себеп, эмне себептен бул аят түшүрүлдү, эмне себептен бул сүрө түшүрүлдү, же себеби барбы, жокпу биз билбейбиз. Биз муктажбыз. Мисалы, Каусар сүрөсүндө абтар деген ким, неге абтар деп куйругу кесилген, же болсо тукумсуз деп айтылат. Кимге, аны билиш үчүн биз себебин түшүнүш керек. Себебин түшүнсөк, анда ошол аят бизге ачык айкын болуп калат иншалла. Бул маселелерге дагы ар бир сүрөгө келгенде токтолобуз. Караңыздар, урматтуу жамаат, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын доорунда пайгамбарыбыз Куранды тафсирлеп бербеген, бардыгын ар бир сөздү калтырбастан тафсирлеп бербегендиги үч негиз болуп атат. Бул пайгамбарыбыздын доорундагы биринчи өзгөчөлүк болуп эсептелет. Биринчи бир тафсир илиминин негизделүүсүнүн биринчи өзгөчөлүгү десек болот. Экинчиси болсо, бул пайгамбарыбыз менен сахабалар биргеликте болгон учурда сахабалардын арасынан башка илимдерде белгилүү болгон сыяктуу тафсир илиминде белгилүү бирөө чыга элек болчу. Мисалы, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өзүнүн куттуу хадисинде "Акраухум ли китабилlah Убай ибн Кааб" дейт. Куранды эң жакшы окуган Убай ибн Кааб дейт. "Ва а'ламухум бил халали вал харам Муаз ибн Джабал". Халал, харам, адал, арам маселелерди жакшы билген ким дейт? Муаз ибн Джабал. Эң алдыга чыгармаган сахабалардын арасынан Муаз ибн Джабал халал, харам жакшы билген. Ва афрадухум мурас илимдерин өтө мыкты билген ким деди? Зайд ибн Сабит деди. Зайд ибн Сабит. Ва aqdahum Ali ибн Аби Талиб. Эң туура өкүмдөрдү берген ким деди? Али ибн Аби Талиб деп. Пайгамбарыбыз кээ бир илимдерде баланча сахаба бул номер 1 деп. Кээ бир илимде бул номер 1 деп. Ошондой эле архаму уммати би уммати Абу Бакр, үммөтүмө эң райым, үммөтүмдүн арасынан үммөтүмө райымдуу болгон эң ким дейт? Абу Бакр деп. Ва ашаддухум фи динилlah, динге өтө бекем болгон ким? Умар разияллаху деп. Пайгамбарыбыз кээ бир нерселерде, кээ бир сахабаларды өзгөчөлөнгөн болсо, тафсир илиминде бирөөнү айткан эмес, бирөө жарым чыга элек буга чейин.
Бұл экинчи пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам орындагы экинчи өзгөчөлүк. Биринчиси Куранның бардыгы тафсирленген жок. Экинчиси болсо белгилүү сахабачыга элек муфассир катары тафсирди чечмелеп берген, тафсирди ачыктап көргөзүп берген ичиндеги маанилерин. Үчүнчү өзгөчөлүгү бул доордо пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын доорунда сахабалар менен биргеликте эле шариаттагы маанилери көбүрөөк басымдуулук жасалган. Халал, адал, арам маселеси, акыйдага тиешелүү маселелер, адеп акылакка тиешелүү маселелер көбүрөөк басымдуулук жасалган. Тилдик жагына караганда, мисалы, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Ибрахим сүрөсүнүн 27 аятын да ушул аятты мындай деп тафсирлеп берет. Юсаббитуллаху лазина аману бил каули сабити фил хаяти дуния ва фил ахира. Ахиретте дагы, дүйнөдө дагы Аллах Таала бил каули сабит, туруктуу сөз аркылуу ыйман келтиргендерди бекем орунга ээ кылат деген сөз. Юсаббиту деген сөз өз араб тилинде саббата, юсаббиту. Бекемдик деген мааниси бар ичинде. Анан сабит, ал нерсе акыйкат деген мааниси бар. Ичинде көп маанилерди камтылат. Тактоо деген мааниси бар ичинде. Ошол юсаббиту деген сөздө бекем кылып коёт, тактап коёт деген маанилерде сырткы мааниси ушундай. Аллах Таала ыйман келтиргендерди каули сабит, бекем сөз менен, бекем болсо туруктуу сөз менен аларды бекем кылып коёт. Ал туруктуу сөз эмне? Каули сабит деген сөздү Аллах пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ушул сөз менен ачыктап берип атат. Ал муслиму ида суила фил кабр ида уқида ал муъмин фи кабрихи. Момун адам кабырында тургузулганда, тирилткенде эмнесинен суралат? Роббин ким деп суралганда, ошондо Аллах Таала яшхаду алла илаха иллаллах, ошол кабырда суралганда каули сабит, ла илаха иллаллах деген сөздү жүрөгүнө бекем кылып коёт деген маани. Каули сабитти сөзмө сөз түшүнсөң, бекем сөз, жесо туруктуу сөз. Туруктуу эмне сөз? Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам аны ал кабырда периште келип сураганда ла илаха иллаллах деген сөздү жүрөгүнө бекем орнотуп коет. Жолбосо өлүм келген кезде кабырда ушул сөздү жүрөгүнө бекем орнотуп коет деген сөз да. Пайгамбарыбыз өзүнүн ичи Куран ичинде кээ бир сөздөрдү шариаттагы маанисин ачыктап берип атат. Демек пайгамбарыбыздын доорунда дагы бир өзгөчөлүгү тилдик жагына караганда шариаттагы маанилери көбүрөөк ачыкталган. Түшүнүктүү болдубу? Ачыкталганда дагы муктаж болгон нерсенин баардыгы ачыкталат. Караңыздар. Сахабалардын сөздүктөгү маанисин түзмө-түз түшүнүп алгандыгы жөнүндөгү аятка көңүл бурсак. Бакара сүрөсүндө 187 аятында "Ва кулу вашрабу хатта ятабайяна лакумул хайтул абияду минал хайтил асвади" дейт. Ак жиптин кара жиптен айырмасы ачык байкалган таң жарганга чейин жеп иче бергиле деген аят. Ак жип менен кара жип айырмаланып калганга чейин ичип жее бергиле деген аят түшкөндө Ади ибн Хатим деген сахаба, Ади ибн Хатим. Ади өзүнүн аты, ибн жосо Хатим дегендин уулу баласы. Акада иқалан абияда ва иқалан ва иқалан асвада. Хатта иза кана ба'ду лейли назара фалам ястабина. Ак жип менен кара жипти алаткандагы түндө жаздыгын астына коюп коет. Ак жип менен кара жипти астына коюп коет дагы түндө эмне кылат? Карап көрөйүн деп карайт. Айырмалайбы деп. Ачык айырмала таппай коет. Капкараңгы илгерки учур, азыркындай свет жок. Караңгыда айырмалай коет дагы. Фаламма асбаха, эртең менен болгондо пайгамбарыбыз айтат: "Жа'алту тахта висали иқалин." Түндөсү мен жазыгым астына эки жипти коюп алдым эле. Айырмалайлы койдум түндө деп. Анан пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам сенин уйкуң оор турбайбы, жолбосо түнүң узун турбайбы деген тамашалуу сөздү айтып, анан жок, сен айткан сен туура эмес түшүнүп алыпсың. Ал жердеги ал хайтул абияд мен ак жип менен кара жиптен максат савадул лейли, түндүн караңгылыгы, ва баяду нахар, күндүздүн жарыктыгы деп пайгамбар ачыктап берип атат. Кээ бир сахабалар түзмө-түз түшүндү, пайгамбарыбыз эмне кылды? Шариаттагы маанисин ачыктап берип атат. 3
Өзгөчөлүккө токтолук. Биринчиси пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Куранды башынан аягына тафсирлебегендиги. Экинчиси болсо эмне үчүн пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Куранды башынан тафсирлебегендигин 3 себебин айттык. Биринчиси өзлөрүнүн эне тили болду. Экинчиси алар аяттар түшүрүлүп тургандай эмне себептен түшүрүлгөнүн кошо көрүштү. Үчүнчүсү пайгамбар өзүнүн жашоосунда чагылдырып берди. Көрсөтүп берди. Амал түрүндө көргөзүп берди. Бул 3 себеп болду. Эмне үчүн Куранды пайгамбарыбыз башынан аягына тафсирлеп бербегендигинин себебин айттык. Экинчиси болсо сахабалардын арасынан жанагындай Куранды эң мыкты билген Убай ибн Кааб сыяктуу же тафсирди эң мыкты билген бирөө чыга элек дагы буга чейин. Үчүнчүсү болсо тилдик жагына караганда шариаттык жагы көбүрөөк түшүндүрүлдү. Кээ бир сахабалар түзмө-түз түшүнүп алды дагы кийин пайгамбарыбыз келгенде оңдоп түздөп турду. Мындай окуялар негизи аябай көп. Бул мисалдардын бирөөсү. Төртүнчү өзгөчөлүк бул доордо пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам өзүнүн амал түрүндө, кээ бир сөзүндө түшүндүрүп берсе дагы өз алдынча тафсир катары жазылып бүт элек. Башынан аягына бир сахаба туруп алып, мисалы Алхамдудан баштап Насқа чейин ар бир сөзү жазган жок. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам түшүндүрүп берген хадистери, жашоосун чагылдырып берген нерселери ооз эки гана өтүп турган. Ооз эки оздон оозго өтүп турган сахабалар кийинки табииндерге. Жоксо сахабалар бири-бирине. Аби Жухайфа деген сахаба болгон. Аби Жухайфа бул кичинекей сахабалардан болгон. Кичинекей кезинде пайгамбарыбызга иман келтирген. Али радhiyallahu анхунун жанында жүргөн дайыма. Кайсыл жерге барбасын жанында жүргөн Аби Жухайфа деген сахаба Али радhiyallahu анху айтат: "Я амирал муъминин, хал индакум саудау фи байдау лейса фи китабилlah." Силерде Аллах Тааланын Куранынан башка дагы башка бир китеп барбы деп сураганда Али радhiyallahu жок деп айтат. Бизде болгон бир сахифа бар деп. Сахифа эмне десе, ал сахифа ошол кун төлөө жана кулдарды же болбосо туткундарды азат кылуу, туткундарды кой берүү маселелери кээ бир китепче болгон деп. Бул сөзү болсо сахабалардын доорунда, пайгамбарыбыздын доорунда өз алдынча китеп тафсир катары чыга элек буга чейин. Бул биз азыр эмне жөнүндө кетип атабыз? Тарыхы кыскача, кыскача тарыхы жөнүндө. Кээ бир сахабалар кээ бир өзлөрү жазып алган барактарга же ар кайсы сөөгтөргө же терилерге жазып алган Курандын кээ бир аяттарды кыскача бир жерине жанагындай жазып койгон эле болбосо башынан аягына чыга элек бул маселе. Эми пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бул дүйнөдөн өткөндөн кийинки доор. Пайгамбарыбыздын доорундагы тафсирдин кандай багытта өнүккөндүгүн көрдүк кыскача. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бул дүйнөдөн өткөндөн кийин жүк аманат кимдерге калды? Сахабаларга калды. Демек бул жерден баштап сахабалар менен табииндердин доору башталды. Кыскача өттүк жогоруда. Алар бул жоопкерчиликти өтө улуу экендигин чындап билишкен. Өтө кылдаттык менен мамиле кылышкан. Өтө улуу жоопкерчилик экендигин өтө терең жакшы аңдап түшүнүшкөн бул нерсени. Алар сахабалар табииндерге пайгамбарыбыздан кандай үйрөнгөн болсо, кандай пайгамбарыбыз көргөзүп берген болсо, дал ошондой кылып көргөзүп, ачыктап, айкын түшүндүрүп беришкен. Бирок сахабалардын манхажы, сахабалардын Куранды түшүнүүдө, Куранды амал кылууда, Куран менен жашоодогу багыты кандай эле, мамилеси кандай эле. Ошол жөнүндө Абу Абдурахман ас-Сулами деген чоң табииндерден, Абдурахман ас-Сулами деген чоң табииндерден. Ошол табиин айтат: "Хаддасана ман кана юқриуна мин асхаби наби саллаллаху алейхи вассалам." Пайгамбарыбыз ар бир нерсени толук окуй эле коеюн. Вактыбыз аз экен. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдан сахабалары кантип бизге Куранды окугандыгын, Куран менен амал кылгандыгын, Куран менен жашагандыгын бизге түшүндүрүп берип атат. Алар эмне кылышчу эле? Фала яхудуна фил ашр annahum kanu yaqtari'una min Rasulillahi sallallahu aleyhi ve sellem 10 ayat. Сахабалар пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдан 10 аят үйрөнүшөт экен. 10 аят. 10 эле аят үйрөнүшөт.
10 аят жатташат. Фала яхудуна фил ашрил ухра. Башка 10 аятты үйрөнгүчөктү. Ошол 10 аяттын ичиндеги илимин дагы үйрөнүшүп, жашоосунда чагылдырып, амал кылып туруп, андан кийин 10 аятка өткөндүгү жөнүндө кабар берет. Абдурахман ас-Сулами деген сахабалар кандай Куранды түшүнүшкөн, кантип басым жасашкан. Эң биринчи пайгамбарыбыздан 10 аят үйрөнүшөт экен. 10 аяттын ичиндеги маани, маңызын бүт түшүнүп, амал кылып туруп, андан кийин 10 аятка эң 10 аятка өтөт. Ошентип қалу фаалимнал илма вал амал, илимди дагы, амалды дагы ошентип үйрөндүк дешет. Үйрөндүк дегендигин Абдурахман ас-Сулами табиин бизге айтып берет. Сахабалардын арасынан табииндерге үйрөткөндөр, же болбосо табииндер сахабалардан алгандардан өтө белгилүү болгон бир канча сахаба болгон. Алар Абу Бакр радиаллаху анху, Умар, Усман, Али радиаллаху анху 4 сахаба. Андан тышкары Абдуллах ибн Мас'уд. Ушул сахабалар жаттап алабыз. Абдуллах ибн Аббас, Убай ибн Кааб, анан кийин Зайд ибн Сабит ва Аби Муса ал-Аш'ари. Убай ибн Кааб, Зайд ибн Сабит, Абу Муса ал-Аш'ари, Абдуллах ибн Зубайр, Аиша, Абу Хурайра, Анас ибн Малик, жана ушул сахаба жана башкалар тафсирде жолбосо пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын Куранды түшүндүрүүсүн мейли жашоосу мененби, же сөзү мененби, ушул сахабалар табииндерге көбүрөөк үйрөтүшкөн. Булар башка айтканда өмүрлөрүн сабак берүү менен өткөрүшкөн. Көп басымдуулук кылышкан. Бирок ушулардын арасынан жалаң тадриске, сабак берип отурганга, элге үйрөткөнгө көбүрөөк отургандар башка сахабаларга караганда Умар радиаллаху анху, Али радиаллаху анху, Убай ибн Кааб 3, Ибн Мас'уд, Ибн Аббас 5 сахаба. Иншалла келебиз тафсирге киргенибизде ушул сахабалардан көбүрөөк риваяттар бар. Ушул сахабалар жашоолорун сабак бергенге, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын хадистерин жашоосу менен дагы, сөзү менен да түшүндүрүп берген сахабалар көбүрөөк ушулар болуп эсептелет. Булар баягы эң белгилүүлөрү, башкалар кылган деген сөз эмес, туура түшүнөбүз. Демек, сахабалардын доорундагы кээ бир өзгөчөлүктөргө токтоп коелу. Бул доордо бул логикага эле туура төп келген нерсе. Пайгамбарыбыздын дооруна караганда сахабалар табииндер менен пайгамбарыбыз кетти, сахабалар табииндерге Курандын ичиндеги өзлөрүнүн дооруна караганда кийинки доорго ичиндеги бир эле шариаттагы мааниси эмес, сөздүктагы маанилерин көбүрөөк түшүндүрүшкө муктаждык келип чыгып баштаган. Бирок кийинки доорго караганда азыраак болуп эсептелет. Тилдик Курандын ичиндеги кээ бир сөздөрдүн тилдик маанисин ачыктап бериш кичине бир аз кеңейип баштады. Бул биринчи өзгөчөлүгү. Экинчиси болсо сахабалардын доорунда дагы табииндер менен биргеликте Куран баштан аягына тафсирле элек. Ооз 2 гана келтат бул доордо дагы. Ооз 2, ооздон оозго гана айтылып келтат. Кээ бир Фахарис деген китептер бар, атайын белгилүү бир маалыматты автору менен кошо документтешип, классификациялап коюлуп койгон китептер бар. Ошондой китептерди Фахарис дейт. Ошондой китептерде Ибн Аббастын Вакия сүрөсүн тафсирлеп берген тафсири болгон деп айтат. Аны кээ бир уламалар жок, балки Ибн Аббас эмес, балки Ибн Аббастын андан кийинки келгендер Ибн Аббас сөздөрүн жазып коюшкан деп, тафсирин жазып коюшкан деп аныктама беришет. Демек, биринчиси сахабалардын доорунда тилдик мааниси түшүндүрүү жагы бир аз кеңейди. Экинчиден дагы тафсир башынан аягына тафсирлене элек. Үчүнчүсү болсо, сахабалар пайгамбарыбыздан кийин эмне кылышты эле? Туптуура, сахабалар дүйнөгө тарап кетишкен. Дүйнөгө тарап кетишкен. Кайсыл жактарга? Меккеге, Куфага, андан кийин Мадинанын өзүндө калды. Меккеге кеткен сахабалар башында Абдуллах ибн Аббас кетет. Абдуллах ибн Аббас деп белгилүү. Бул Меккеге кетет.
Андан кийин Мадинада болсо Умар ибн Хаттаб өзү калат, Убай ибн Кааб, Али радиаллаху анху, ушул 3 сахаба. Неге сахаба? Бул баягы тафсир илиминде алардан риваят көп болгон сахабаларды гана айтып атам, Меккеге Ибн Аббас кетип атат, Мадинада Умар радиаллаху анху өз калып атат, Убай ибн Кааб белгилүү сахабалардан, Али радиаллаху анху. Ал эми Куфада болсо Абдуллах ибн Масуд. Абдуллах ибн Масуд билесиздер, биздин Ханафи мазхабыбыздын эң башы ошол Абдуллах ибн Масудка барат. Абдуллах ибн Масуд та ким окуйт? Алкама окуйт. Алкамада ким окуйт? Алкам Ибрахим Нахаи. Андан кийин Хаммад. Ким окуйт? Абу Ханифа окуйт. Абу Ханифага Абу Юсуф, Имам Мухаммаддар, Имам Мухаммадка Абу Хафс Кабир деп окуп, анан ал келип бизге Орто Азияга жана башкалар таратып атат. Анан кийин Абдуллах ибн Масуддан кийин Али радиаллаху анху дагы Куфага барат. Бирок караңыздар, урматтуу жамаат. Сахабалар пайгамбарыбыздан кийин ар кайсы жактарга тарап кетти. Куфага кетти, Меккеге кетти, Мадинанын өзүндө калып атат. Алар барып эмне кылышты? Алар барып Куранды түшүндүрүп берүүгөнгө отурушту, түшүндүрүп берип башташты. Элге. Аларды кимдер ээрчиди? Ээрчигендер табииндер болот. Бирок бир нерсени дагы бир эске салып коюш керек деген сөзүм, эртең өтө бир мындай зарыл болгон нерсе да. Тафсирди түшүнгөндө ушул нерселер өтө зарыл болот. Булардын манхажы, булардын системасы, булардын багыты бир болгон. Буларда азыр 3 мектеп десек болот тафсир илиминде. Мекке, жол болсо Мадина, анан Куфа. Мектеп деген жана түшүнгөнгө жеңил болуш үчүн айтылган сөз. 3 жак кетти, 3 шаар болду. 3 шаарда медресе десек болот. 3 медресенин бирок багыты баардыгы бир. Түшүнүктөрү бир. Кээ бир нерседе гана сахабалардын илимине жараша, түшүнүгүнө жараша кээ бир сөздөр гана ихтилаф болбосо, кайчылаш пикир болсо, бирок жалпылай бир болуп эсептелет. Кайчылаш пикир деген сөз булар жана карама каршылык деген сөз эмес, а балким бир нерсени бирөөсү бул жагына түшүндүрсө, бирөөсү бул жагынан түшүндүрөт. Ар ким ар кайсы жагына түшүндүрөт. Бул маселелерге келебиз иншалла. Анан эмне үчүн мындай маселелер башталат? Себеби бир аяттын ичинде бир канча көз караштар бар. Бир эле аятта 40-30га чейин көз караш болуп калышы мүмкүн. Бүгүнкү күндө тафсир окубастан бир эле ошол аятты же ошол сөздү окуп алып туруп мындай экен деп элге айтып, элдин башына айланткандар да көп чындыгында. Андыктан кайсы тафсир илиминде дагы кайсыл сөз туура, кайсы сөз кимдин сөзү ачыктап, тактап билип туруп анан элге айтыш керек. Ошону жашоого кириш түшүнүш керекпиз. Тафсирде келиптир деп эле айта бергенге болбойт чындыгында. Сахабалардын доорунда дагы бир өзгөчөлүк бар. Биздин тафсир илиминде өтө бир таасирин тийгизген Исраилият деген маселе бар. Исраилият деген бул негизинде ошол исламга чейинки келген китептердин кээ бир окуялары өтүп кеткен, кирип кеткен. Биз адам эмен жакшы көрөбүз, кенен ичиндеги ар бир нерсени деталдуу билгенди жакшы көрөбүз. Көркөмдөп ийне жибине чейин билгенди жакшы көрөбүз. Курандын багыты, Курандын манхажы десек, эч андай эмес. Куран мисалы Ясин сүрөсүндө рожул мин аксал мединати. Шаардын четинен бир ким келет? Бир адам келет. Рожул деген ат менен келет. Рожул бир эркек деп эле келет. Ал болсо ким экендигин, мисалы рожул дегенде араб тилинде бир белгисиз эле бирөөнү билдирет. Мисалы ал деген сөз кошулуп калса, белгилүү бирөө болуп калат. Ал жок келсе, рожул деген келсе, мисалы мен калам десем, калем, ручка десем. Калем, кайсы калем белгисиз да? Бүт калем болуп калышы мүмкүн. Ар бир калем болуп калышы мүмкүн. А мен ал калам десем, баардыгы билген калем, белгилүү ручка болуп калат да. Ошол сыяктуу рожул Курандын манхажын багытын караңыздар. Ал жерден негизги максаты да ошол. Белгисиз эле бирөө келип атат. Алдан максат эмне? Жашооңдо сен ким болбогун? Коомдо ордуң барбы, жокпу, белгисиңби, белгилүүсүңбү, белгисизсиңби, кедейсиңби, кедей эмессиңби, сөзүң өтөбү, өтпөйбү, ким болбогун
Алланын жолуна болгон кызматың эмне? Ал эмне кылды? Бир чуркап келди, шашылып, бир эле сөз айтты, элим, ушул элчилерди ээрчигиле деди. Бүт ошол сөзү үчүн, кичине аракети үчүн Аллах Таала кыяматка чейин сактап койду, бизге үлгү кылып. Максаты Курандын манхажы багыты башкача. Ичиндеги окуяларга токтолобуз, касастарга. Эмне ар бир окуялардын аркасында көптөгөн сабактар, максаттар бар. Адамзат болсо эмнен жашырат экен? Адамзаты ал ким болгон, Хабиб Наджарбы, ал каякта болгон, Антакияда болгонбу, бүт ушундай ичиндеги изилдеген нерселерди жакшы көрөт. Анын бардыгын кире отурса, Куран аябай негизинде чоң болуп кетмек, бирок ошол Исраилият маселелери, Исраилият ахбарул Исраилият деген бизге чейинки, мейли ал христиандар болсун, мейли ал жөөттөр болсун, айырмасы жок, же башкалар болсун, ошол бизге чейинки келген окуялардын пайгамбарлар жөнүндө болобу, же Курандын ичиндеги пайгамбар эмес кээ бир кишилердин, адамдардын окуясы болобу, ошолор жөнүндө жазылган болсо, адамдар эмне кылат? Ошону терең изилдеп билгенди жакшы көрүшөт дагы. Анан сахабалардын доорунда, билесиздер, ислам дин кеңейе баштагандагы, жанагындай өзү мурунку учурда, мисалы христиан болгон болсо, же жөөт болгон болсо, ислам динди кабыл алышкан. Кабыл алган биргеликте өздөрүнүн китептериндеги көп окуяларды айтып башташкан. Анан уламыштарын айтып башташкандагы ошол тафсир илимине ошо Исраилияттын окуялары, Исраилияттан келген кабарлар аябай көп кирип баштаган. Мүмкүн да тафсирде аябай көп. Аны эмне үчүн ошондой себептер кирип кеткендигине иншалла убагы келгенде токтолобуз буюрса. Кээ бир сахабалар, мисалы Ибн Аббас сыяктуу сахабалар ошондой Исраилият кабарларын тыйган алуудан. Я машарал муслимин, кейфе тасалуна ахлал китаб. Эй мусулман эли, мусулман жамааты, силер кантип ошол китап ээлеринен сурайсыңар? Аллах Таала силерге Куран түшүрдү го. Алар Куран өзгөрүлбөстөн, алмаштырылбастан сакталып турат, сакталып кете берет. Алардын суралган нерселери өзгөрүлүп, алмашылып, бурмаланып кетпеди беле. Кантип алардан сурайсыңар деп кээ бир сахабалар тыйган. Бирок Исраилият эмне үчүн кирип кеткен, анын себептери бар, кирсе эмне болот, кандай болот, шарттарын бардыгын иншалла ошол өзүнүн сабагы тафсирге киргенибизде, ошол маселе келгенде дагы окуяга байланыштуу дагы токтолобуз. Караңыздар, урматтуу жамаат, дагы бир кайталап өтөйүн. Сахабалар, табииндердин доорунда тилдик кээ бир Куран ичинде кээ бир сөздөрдү дагы ачыктап бериш кеңейип баштады. Куран өз алдынча бир китеп болуп, Куран өз китеп, тафсири өз алдынча китеп болуп жазыла элек. Сахабалар тарап кетишти. Белгилүү болгондору ошол Меккеде, Мадинада, Куфада болуп атат. Андан кийин Исраилият маселелери кирип кетти. Исраилият, мен азыр айткым келбей турат, Исраилият көп, бүгүнкү күндө эл оозунда айтылып жүргөн көп. Исраилият негизинде ал кантип түшүнөбүз, айтсак болобу, болбойбу маселелерине иншалла токтолобуз буюрса. Андан кийин бешинчи нерсеси, бешинчи өзгөчөлүгү, тафсир илими бул доордо өз алдынча бир багытта, өз алдынча бир өңүткө бурула баштады. Сахабалардын доорунда өз алдынча бир багытка же өңүткө десек болот, белги мындай өңүттөлүп багытталып баштады. Орусча кээ бир признактары десек болот, же со белгилери. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын Куранды кээ бир аяттарды же кээ бир сөздү түшүндүргөн тафсирин сахабалар эмне кылышты? Өзлөрүнөн кийинки табииндерге өткөрүп баштады. Риваят деген маселе башталды. Азыркы хадис китептерин, дээрлик хадис китептеринде атайын бөлүмдөр бар. Бабун фит тафсир деген. Бабун фит тафсир илиминде, тафсир боюнча бир баб деп атайын хадис китептеринде баб ачылган. Ошондо тафсирге тиешелүү бүт хадистерди же түшүндүрмө маанилери жазылган. Экинчи нерсеси, сахабалар өзлөрү көргөн, өзлөрү күбө болгон
кайсыл аят түшкөндүгүн, кайсы жерде түшкөндүгүн, ошол түшкөн нерсе себеби нузулдарды, түшүрүлүү себептерди, эмне себептен бул аят түштү эле, түндө түшкөн, күндүз түшкөн, пайгамбар сапарда жүргөндө же үйдө жүргөндө же бул окуяга байланыштуу болгон деген сөздөрүн, өздөрү көргөн нерсени сахаба табииндерге эмне кылып баштады? Айтып берип баштады. Мында карасаңыздар, кээ бир өзүнчө бир багыт, өзүнчө бир өңүт дегеним пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын сахабалар өзүнүн ордуна пайгамбарыбыз көрдү, түшүндүрүшкө кажет жок. Себеби пайгамбар жашоосунда көргөзүп берип атат. Пайгамбар өткөндөн кийин сахабалар пайгамбарыбызды көргөн, табииндер көргөн жок. Не кылышты? Ошо пайгамбар түшүндүрүп берген, жашоосу менен чагылдырып бергенин, сүйлөгөн сөзүн табииндерге өткөрүп берип атат. Бул ооз-эки кетип атат. Экинчи нерсе, кайсыл себептен түшкөндүгүн. Бул аят эмнеге түштү, качан түштү? Ушул нерсенин себеби нузул деген тема, жаңы бир багыт башталып атат, түшүү себептери. Андан кийин бул дордо булардын, сахабалардын аятты түшүнүүдөгү, жогоруда да айтып өттүм, кайчылаш пикирлери өтө аз. Кээ бир аяттар бар, бүгүнкү күндө тафсирдин ичинде бир аят бул мааниси бар, бул аят такыр эле башка мааниде, экөө бири-бирине такыр эле каршы болуп калышы мүмкүн. Ал түшүнүү, кимди түшүнүү, кийинки дордун келип отуруп, ар ким өзүнүн акылына, өзүнүн түшүнүгүнө жараша чечмелеп отуруп, ошондой көз караштар чыгып кетет. Анын көпчүлүгүн элге айтып, элин дагы башын айландырып салгандар дагы жок эмес. Биз эле бул Кыргызстанда эмес, деги эле бүтүндөй жерлерде. Демек, бир өзгөчөлөнгөн өңүт багыт эмне экен? Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын тафсирин иш жүзүндө, амал түрүндө сөзүн сахабалар, табииндер өткөрүп берип атышат. Себеби нузулдарды, түшүрүлүү себептерин өткөрүп түшүндүрүп берип атышат. Бул мындай окуя болгондо түшкөн, бул буга байланган деген түшүндүрүп берип атышат. Андан кийин буларда жанагы кайчылаш пикир өтө эле аз болсо дагы карама каршылык эмес, а балким жанагындай бирөө бир жагын түшүндүрсө, бир экинчи жагын түшүндүргөн багыт менен кетип баратат. Андан кийинки Куран башынан аягына тафсирленген жок. Эмне үчүн башынан тафсирленген жок? Жанагы сыяктуу эле сахабалар муктаж болгон нерсени гана пайгамбар түшүндүрүп берген болсо, бул сахабалар дагы табииндер муктаж болгон нерсени гана түшүндүрүп берип атат. Себеби сахабалардын балдары кимдер? Табииндер. Өзлөрүнүн балдары, же болбосо ислам динге жаңы кирген ошол эле арабтар, дагы кеңейип баштаган же башка улуттар кирип атат дагы, сөзмө-сөздүк жагы түшүндүрүлүп, муктаж болгон нерсе гана түшүндүрүлүп берип жатат. Бул сахабалардын доору ушул кыскача өзгөчөлүктөр менен бүттү. Эми табииндердин доору башталды. Биз албетте кыскача гана кетип баратабыз. Табииндердин доору кандай болгон? Табииндер бул акылга эле төп келген нерсе. Кимдерден үйрөнүштү, алышты тафсирди? Сахабалардан алышты. Эң басым жасаган кайсы сахабалар эле? Жана жогоруда айтылган 5 сахаба. Кайсылар? Умар разияллаху анху, Али разияллаху анху, Абдуллах ибн Мас'уд, Абдуллах ибн Аббас, Убай ибн Кааб. 5 эң белгилүү сахабалардан алып атышат. Эми табииндердин кийинкилерге, булар табииндер өзлөрүнөн кийинки келе тургандарга негизги булактардын бирөөсү болуп калат. Табииндер. Булардын доорундагы кээ бир өзгөчөлүктөргө да токтолуп койсок, эң биринчиден булар кимдерден үйрөнүп атышат табииндер? Эмне үчүн ушул окуялар табииндер же табииндерди ээрчигендер, атбау табииндерди токтолуш керекпиз? Анткени булардын сечмелөөсү, булардын тафсирлөөсү баарынан жогору турат деген сөз. Бүгүнкү күндө табииндин же сахабанын сөзүн четке кагып туруп башка сөздү албайбыз да. Тафсирде. Тафсирдин өзүнүн кичине башкача бир багыты бар. Ал дагы каралат. Канчалык деңгээлде туурасын, анын нерсенин баарын иншалла токтолобуз. Сахабалардан табииндер алып атат. Табииндер сахабалардан ар бир аятты, же болбосо ар бир муктаж болгон нерсени сураганга аракет кылышкан. Ибн Аби Мулайка деген чоң табииндерден,
ибн Аби Мулайка деген, Мулайка табииндерден айтат: "Раайту мужахидан ясалу ибн Аббас фи тафсир ал-Qur'ани ва ма'аху алвахуху." Кейбір сөздерді оқимын иншалла. Мен мужахидти ибн Аббастан Құрандың тәфсирин сурап жатқандығын көрдім дейді. Ва ма'аху алвахуху, өзінде китап бар эле, ошо китап бар эле, баракчасы, тетрадка тәфсирин сурап жазып алып аткандыгын көрдүм дейді. Фаяқулу лаху ибн Аббас айтып, аға уктуб хатта саалаху ани тафсири куллихи. Мужахидке бұл аятты мындай жаз, бұл аяттың мааниси мындай деп Құрандың башынан аяғына чейин тәфсирлеп берген деген, ашықтап берген деген көрдім дейді. Бұл табииндердин орнында. Табииндердин орнындагы өзгөчөлүктөр: биринчи, алар сахабалардан алып атышат. Сахабалардан алып атышат. Экинчиси болсо, алар кийинки доорго караганда тилдери дагы адаби тил болуп эсептелет. Ошол Курандын өзүнүн нукура тилин, адаби таза тилин булар дагы башкаларга караганда таза туура түшүнүшкөн, тил бузула элек. Мисалы жанагы келе жатам деген сөздү дайым айтып келем. Келе жатам дегенде кыргызча жазсак, адаби тилде десек, азыркы адаби тил менен келе жатам деген сөздү биз кайсы сөздөр менен айтабыз? Келдам дейбиз, келтам дейбиз, кеттам дейбиз, келип атырым дейбиз. Дагы кандай айтабыз? Келтам дейбиз, келтам, кеттам, келе жатырым, келип атам. Ар кандай диалекттер кетип атат, диалекттер. Таза тил келе жатам болуп атат да. Ошол сыяктуу табииндердин доорудагы 150-жылга чейин бузулган эмес. Бул 150 жылга дегенде баягы так эмес, бул жалпылай мааниде. 150 жылга чейин алардын сөзү бузулган. 150 жылдан кийин эмне себептен бузулуп баштаган? Ар кандай элдердин кирүүсү менен тил, баягы Курандын тилин өзүнүн ичиндеги маани маңыздарын түшүнө турган деңгээлдеги табигатынан түшүнө турган нерсе өзгөрүлүп баштаган, бузулуп баштаган. Үчүнчү өзгөчөлүк булар пайгамбарыбыз мактаган 3 доордун эң акыркысы. 3 доордун экинчиси болуп эсептелет. Сахабалар, анан кийин табииндер болуп атат. Алар бул пайгамбарыбыз мактаган хайрия деген мааниси эмне? Хайрия. Булар тафсирди түшүнүүдө же динден сүйлөгөндө өзлөрүнүн абасы менен, өзлөрүнүн ою менен, өзүнүн түшүнүгү менен сүйлөбөгөндөр да. Өзлөрүнүн түшүнүгү менен, өзлөрүнүн көз карашы менен, түшүнүгү дүйнө таанымы менен эмес. Ислам дин кандай айткан болсо, ошол, пайгамбарыбыз кантип көргөзгөн болсо, ошол түшүнүк менен сүйлөгөндөр. Биз сахабалар кайка кетишти эле? Меккеге. Кээ бир Ибн Аббас Куфада кетишти, Абдулла ибн Мас'уд сыяктуу, Меккенин, Мадинанын өзүндө калып атат, Убай ибн Кааб сыяктуу сахабалар. Эми ошол сахабалар барганда алардын астында кимдер окушкан? Ошол сахабалардын илимдерин кимдер алышкан? Меккеге барганда Ибн Аббас кеттик деди. Ибн Аббастын биз окуучуларын чоң табииндерди айтып кетсек, Саид ибн Жубайр деген чоң табиин. Саид ибн Жубайр деген. Ар бир сахабанын же табииндин жашоосуна токтолбойбуз. Эгерде кааласаңыздар өзүңүздөр эле Саид ибн Жубайр деп азыр өнүккөн заманда Шейх Гогольдон сурап алсаңар болот да. Ушундай аттарды ким экенин билип койгон жакшы, маселе эмес. Шейх Гогольдордон интернеттен биз маселе сурабайбыз, аттарды билип койгонубуз жакшы келе. Мужахид ибн Жабр, Мужахид ибн Жабр Ибн Аббастын окуучуларынан. Булар да чоң табииндерден. Икрима Маула ибн Аббас, Икрима деген табиин, Таус ибн Кайсан, Ата ибн Аби Рабах деген табииндер. Эми Мадинада ким калды делек? Убай ибн Кааб радиаллаху анху. Убай ибн Каабтан окугандар кимдер? Туфайл ибн Убай ибн Кааб. Ошол Убай ибн Каабтын баласы Туфайл деген табиин чоң. Андан кийин Абул Алия Рияхи деген алым, Саид ибн Мусайяб, Вазайд ибн Аслам, Мухаммад ибн Кааб ал-Курази деген алым табииндер. Булардын бардыгы эгерде жылдык бул үйүнө өткөндөрүн карай турган болсок, Саид ибн Жубайр 95-хижри жылда өтүп атат. 95-хижри жылында өтүп атат. Мужахид болсо 104-хижри жылында өтүп атат. Бизден канча жыл мурун? Биз азыр 1000-хижри жылы менен 1446 жылда турабыз. Бул караңыздар кайсыл доордун алымдары. Икрима Маула ибн Аббас 105-жылы, Таус ибн Кайсан 106-жылы. Бардыгы
1-2 жыл айырмачылык менен бул дүйнө өтүп атышат. Ата ибн Аби Рабах 114-жылы. Ал эми Мадинада Убай ибн Кабтен окугандар Туфайл, Абул Али Рияхи, Саид ибн Мусай булардын тафсири, булардан келген тафсирлер, булардын Куранда түшүндүрмөлөр аябай көп. Булардын өзлөрүнө келебиз иншалла. Зайд ибн Аслам деген Зайд ибн Аслам 136-хижри жылында, Мухаммад ибн Каб Курази 118-жылында бул дүйнө өтүп атат. Эми бул кыскача кээ бир белгилүү болгон табииндер. Булар менен чектелип калбай, чындыгында аябай көп. Бул арасынан белгилүүлөр гана. Куфада кимдер? Куфада ким окуп атат? Ибн Аббастан, Ибн Мас'удтан. Алкама окуп атат. Масрук ибн Ажда деген табиин 62-хижри жылында. Абу Маъмар, Абдуллах ибн Сахбаратил Азди деген табиин. Андан кийин Абдурахман Сулами, жанагы айтып өткөн Абдурахман Ас-Сулами, Абу Ваил Шакик ибн Салама деген, Вазир ибн Хубейш деген табиин, Амир Аш-Шаъби вал Хасан ал-Басри. Хасан ал-Басри билебиз баарыбыз, э? Хасан Басрыл деп, Хасан Басри деп көп айтылып келет. Тафсирде дагы өтө орду чоң. Анан өзүнүн негизинде тафсири жок эле, бирок мунун тафсирин Атбау табиин Хасан Басридин окуучулары озону озготуруп, жазылып отуруп, бүгүнкү күндө тафсир илими ичиндеги бүтүндөй Хасан Басридин тафсир берген сөз түшүндүрмөлөрүн чогултуп туруп, бүгүнкү күндө 2-3 том кылып тафсир жазып коюшту. Хасан Басридин тафсири деп. Ал дагы бар. Демек, табииндердин доорунда ушул 3 жерде катуу илим өнүгүп атат. Меккеде, Мадинада, анан Куфада. Алардан кимдер алгандыгын өттүк кыскача. Бул да биринчи өзгөчөлүк бул. Экинчи өзгөчөлүк болсо, сахабалардын дооруна караганда эмне көбөйүшү мүмкүн? Дагы эмнеге көбүрөөк басым жасалып баштады? Тил дагы Курандын ичиндеги сөздөрү түшүндүрүлүүсү, баяндоосу, тафсирлеп берүүсү дагы көбөйдү, кеңейди. Бул тарых нерсе, мындай логикага төп келген нерсе. Эмне үчүн кеңейип баштады? Башка элдер келе баштады. Башка ажамдар, араб эместер келе баштады. Ар бир сөздү түшүндүрүшкө муктаждык пайда болуп баштады. Табииндердин доорунда башталды. Сахабалардын дооруна караганда буларда дагы бир аз көбүрөөк болуп эсептелет. Бул экинчи бир өзгөчөлүктөрү. Үчүнчү өзгөчөлүкү болсо, бул сахабалардын дооруна караганда табииндер азыр атбау табииндер менен биргеликте кетип бартабыз, э? Ошо сахабалар табииндер менен биргеликте. Сахабалардан табииндер окушту, табииндер келди, табииндер кимдер менен? Атбау табииндер менен, э? Азыр бул доор жана Мужахид, Хасан Басрилер өзлөрү кимдер менен биргеликте? Табииндер менен. Баштан айтып өткөнбүз, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам сахабалар менен, кийин пайгамбарыбыз кеткен сахабалар табииндер менен, табииндер кеткенден кийин, сахабалар кеткенден кийин табииндер атбау табииндер менен биргеликте. Бул доордо табииндердин доорунда тафсир сахабалардын доорунда бир өзгөчө бир өңүт менен башталбады беле? Эсиңиздерде болсо. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам тафсирин ривайет кылып берип атышат. Асбабы нузулдарга сабабы нузул эмне үчүн түшүрүлгөндүгү. Андан кийин ошол сыяктуу табииндердин доорунда кайра бир жаңылануу, өзгөчөлүк башталган, өңүт кайра башталган. Булар кээ бир тафсирлер, же болбосо кээ бир Курандын кээ бир сүрөлөрү же кээ бир бөлүктөрү тафсирленип башталган. Мисалы жанагы Мужахид ибн Аббастан эмне кылып атат? Куранды ар бир ичиндеги муктаж болгон нерселерди, аяттарды Курандын башынан тафсирин сурап жазып алып атат. Жазып алып атат. Ошондо жанагы Фахарис китептери, Фахарис деген китеп не дедик? Эгерде Фахарис деген китеп карап көрсөңөр, мисалы Хаж Халифа деген алымга таандык болгон, Кашфу Зунун деген бар. Жана башка Фахарис китептеринде кээ бир ошол табииндердин тафсирлерин эскертет. Бирок булар бизге чейин китеп катары жеткен эмес. Бирок булардын сөздөрү кийинки атбау табииндер аркылуу, алар аркылуу бизге чейин келген. Ошол Фахарис китептерде эң биринчи тафсирди жазгандар Саид ибн Жубайрлер, ибн Аббастын окуучулары. Ошондой эле Мужахиддин тафсири болгондой тафсир Кур'ан.
Tafsirul Qur'an. Said ibn Jubayr'deki Abul Aliya Riyahi'deki Abul Aliya Riyahi bolsa kimden? Ubay ibn Ka'b'dan okuçularından. Şulardan tafsiri. Andan keyin Ikrima ibn Abbas'ın şakirti. Çoң tabiin. Ушунун дагы tafsiri болгондугун эскертет, айтат, бирок булар бизге чейин жеткен эмес. Булардын китеп катары жеткен эмес, бирок сөздөрү бүт жеткен. Ошону унутпайлы жамаат. Хасан Басридин tafsiri. Хасан Басридин tafsiri болсо эмне кылды? Азыр болсо өз бүт сөздөрүн tafsir илимин ичинен топ туруп чогултуп коюп койду. Мухаммад ибн Кa'б Курадидин tafsiri, андан кийин tafsiri Суддидин tafsiri. Бул tafsirlerdi уламалар эмне деп айтышат? Булар өзлөрү жазган эмес, булардан шакирттери жазышкан дейт. Буларда кимдер? Атбау табииндер жазгандыгын, Атбау табииндердин жазгандыгын. Бирок табииндердин доору, сахабалардын доору сыяктуу эле эмнеге көбүрөөк басым жасашты? Жазууга караганда Оз 2 өткөрүүгө, Оз 2 түшүндүрүп берең, Озон Озго түшүндүрүп берүү басым жасалып турган санады менен. Ушуну менен сабагыбызды токтотолу иншалла. Эмки сабакта Атбау табииндердин доору менен андан кийин экинчи этапка өтөбүз. Экинчи этапта болсо тафсир илиминин системалашуусу, тафсир илими турукташуусу деген доорго келебиз. Ал 200 жылдыктан кийин башталат. Анан 3-чү этап калат. Ошол 2-3 сабак менен 3 бүтүрөбүз дагы. Негизи бул тафсирдин багыты, бул тафсирдин тарыхы эмес. Болгон тарых аркылуу эртең тафсирде бул көз карашы же мул деп атканда ушул кимдер экендигин жалпылай түшүнүп туруу. Болбосо тафсирдин өтө көп багыты бар, бирок биздин негизги сабагыбыз иншалла Куранда 114 сүрө бар. Ошо 114 сүрөнүн максаттары жөнүндө сүйлөйбүз биринчи. Жалпыла ар бир сүрө эмне жөнүндө сүйлөйт? Фатиха эмне жөнүндө, Бакара эмне жөнүндө, Имрон, Ниса, андан кийин Маида, Ан'ам, Насга чейинки бүт 114 сүрөнүн максаттарын сүйлөйбүз, иншалла түшүндүрүп берүүгө аракет кылабыз. Андан кийинки этапта болсо балким ошол ар бир ичиндеги аяттарга көңүл бурабыз иншалла. Баарыңыздардан Аллах ыраазы болсун. Жаман сөз, жаман көздөрдөн алыс кылсын. Жүрөгүбүздү Аллахым Куранга ачып, Куранды жакшы көрүп, Куранды жакшы көргөндөрдөн кылсын. Өзүнүн жолуна адаштырбасын. Алхамдулиллахи роббил аламин. Саллаллаху алейхи Мухаммад ва аля алихи ва асхабихи ажмаин. Бирахматика я архамар рахим.